Индияда уюлдук телефон сатып алуу үчүн 8 айлык ымыркайын саткан аял кармалды. Бул тууралуу India Times басылмасы жазып чыкты. Маалым болгондой, окуя Индиянын батыш Бенгалия аймагында катталган. Анда сайты аттуу аял Instagram социалдык тармагы үчүн кызыктуу видео роликтерди тартуу максатында iPhone 14 уюлдук телефонун алууну калаган. Бирок акчасы жок болгондуктан 8 айлык баласын сатып жиберген. Окуя тууралуу алгач кошуналары билишкен. Алар каражат жагынан кыйналган үй бүлөнүн кантип кымбат телефон сатып алганына кызыгып аялдан сурашкан. Ал баласын сатып жибергенин, жада калса күйөөсү 7 жаштагы кызын дагы сатууну пландап жатканын айткан. Полиция кызматы бул боюнча баланын апасын жана ымыркайды сатып алган аялды кармаган. Ал эми баланын атасы бир нече күндөн бери издөөдө жүргөнү маалым болду. Бүгін 28 июльда президент Садыр Жапаров Ош облусундагы иш сапарынын алкагында Алай районундагы Түштүк Батыш бажысынын Иркештам автомобилдик өткөрмө пунктунун иши менен таанышты. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Маалым болгондой, белгилеп кетсек, октябрга чейин өткөрүү жөндөмдүүлүгү бир нече эсе көбөйтүү үчүн аймакты толугу менен модернизациялоо, кеңейтүү, кошумча тилкелерди куруу жана Иркештам бажы инфраструктурасын шайкеш келтирүү тапшырмасын бергенин билдирди. Белгилеп кетсек, Иркештам өткөрүү пункту колдонуучудагы өткөрүү жөндөмдүүлүгү 100 жүк ташуучу 60 жеңил унааларды түзмөкчү. Иркештам модернизациялоо пунктун өткөрүү жөндөмдүүлүгүн күнүнө 1000 унаага чейин жогорулатмакчы. Ошондой эле көмүр ташыган жүк ташуучу унаалардан жолду бошотот. Анткени катуу отун Кыргызстандын бажы кампасынан Кытайга ленталык конвейерлер аркылуу жеткириле баштайт деп айтылат маалыматта. Өзүн Динара деп тааныштырган Орусиядагы мекендешибиз Москванын 1-Май районунда полиция кызматкерлери көчөдөн мигранттарды кармап, документтерин текшербей эле унаага күчтөп салып кетип жатканын бүгүн 28 июлда билдирди. Бул тууралуу видеолор социалдык тармактарга дагы тарап жатат. Динаранын айтымында окуя 26 июль күнү болгон. 1-Май районунда полиция себепсиз эле мигранттарды кармап, унаага салып кетип жатат. Бул районда 2012 жылдан бери жашайм. Полиция кызматкерлери нөшөрлөп жааган жамгырда мигранттарга орой мамиле кылып, бир топ убакытка чейин сыртта кармап турушту. Жаш балдарды деле, чоңдордун деле тизип дубинка менен сабап жаткандарына күбө болдук. Айрым мигранттардын үйлөрүнүн чатырында жашынып турганын, кээ бир качып баратып жыгылып жаракат алганын да көрдүк деди. Ошондой эле мекендешибиз миграциялык каттоого туруудагы деле негизги маселе бойдон калып жатканын билдирди. Мигранттар акыркы бир жарым жылдан бери аябай эле азап тартып жатабыз. Диаспора жакшы иштебейт, каттуу базада бар деле жок болсо деле базада 15 000 рубль беришин керек болот. Туугандарымдын күбөсү ушундай кылышты. Бул акча деле оңой акча эмес да, ансыз деле документ жасатуу арзанга турбайт деди. Азырынча бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын Москвадагы элчилиги маалымат бериши элек. Ысык көлдөгү 2 адамдын өлүмүнөн кийин ведомстволор аралык жумушчу топ 200дөн ашык курорттук ден соолукту чыңдоочу мекемелердин ишин текшерип чыкты. Бул тууралуу Ысык көл облустук ички иштер бөлүмүнөн билдиришти. Маалыматка ылайык 23 июлда болуп өткөн кырсыктан кийин ведомстволор аралык жумушчу топ түзүлүп, ага жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин башкармалыгы, облустук милициянын жана башка кызыктар болгон мамлекеттик органдардын өкүлдөрү кирген. Учурда жумушчу топ тарабынан 229 курорттук ден соолукту чыңдоочу мекеме, 1096 жеке сектор, суу транспорттарын иштеткен 29 мекеме жана аттракцион иштеткен 5 адам текшерилди. Анда суу, оюн зоок кызматын көрсөткөн тараптардын лицензиялары, кеме айдоочулардын аттестациядан өткөндүгү, кеме токтоочу жайлардын талапка жооп бериши жана суу аттракциондорунун техникалык коопсуздугу каралды. Текшерүүнүн жыйынтыгында 29 эреже бузуу фактысы аныкталып, чара көрүү үчүн тиешелүү органдарга материалдар жөнөтүлгөнү айтылды. Жумушчу топ текшерүү ишин мындан ары дагы улантаарын белгилешти. Эске салсак, 23 июлда Чолпон Ата шаарында жайгашкан эс алуучу жайлардын биринде суу, оюн зоок кызматын көрсөткөн моторлуу кайыктын айдоочусу көлдүн үстүндө жүргөн таблетка баллонун сүйрөп бара жатып теплоходко урунган. Натыйжада 3 адам оор жаракат алып, экөөсү ооруканада көз жумса, бирөө жандандыруу бөлүмүнө түшкөн.
Сирияның Борбор қаласы Дамаскта бомба жүктөлгөн мотоцикл жарылды. Бұл туралы Анадолу маалымат агенттиги жазып чыкты. Маалыматка караганда, окуя 26 июль күнү кечки саат 17:30 чамасында Дамасктын Сейиде Зейнеп аймагында болгон. Жарылуунун кесепетинен 6 адам каза болуп, 23 жаран жаракат алган. Жарылууну аталган өлкөнүн жергиликтүү телеканалдары түз эфир аркылуу дагы көрсөтүшкөн. Окуя болгон жерге полиция жана өрт өчүрүүчү топтору келишкен. Тез жардам кызматы дагы чакырылган. Сириянын Сана агенттиги болсо азырынча жардыруу үчүн эч ким жоопкерчилик ала элек экенин билдирген. Ошондой эле басылма аталган аймакта бир нече террордук топтор бар экенин дагы айткан. Бүгүн 28 июлга карата чет элдик валюталардын курсу менен тааныштырабыз. Бишкектеги коммерциялык банктарда доллар, рубль жана евронун курсу төмөндөгүдөй болууда. 1 доллар 87 сом 30 тыйындан сатып алынса, 88 сом 30 тыйынга чейин сатылууда. Рубльды сатып алуу 93 тыйындан болсо, сатуу 1 сомго чейин барууда. 1 еврону сатып алуу 95 сом 40 тыйындан болсо, 98 сомго чейин сатылууда. Ал эми Улуттук банкта 1 доллардын курсу 87 сом 75 тыйын деп көрсөтүлөт. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, чекирди чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусу стаканса чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.